Казакстан гендердик теңчилик боюнча Борбор Азияда алдыда. Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө өлкө аялдардын теңдиги боюнча глобалдык рейтингде 146 мамлекеттин ичинен 76-орунда турат. Бул тууралуу улуттук туруктуу өнүгүү максаттарын жана милдеттерин ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү боюнча парламенттик комиссиянын сенаттагы жыйынында айтылды. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө быйыл мамлекеттик кызматтагы аялдардын үлүшү 56%га жетти. Чакан жана орто ишкердик чөйрөсүндөгү айымдардын үлүшү 50%. Бүгүнкү күндө Казакстан калкынын 51%-ын аялдар түзөт. Жыйынга төрагалык кылган сенаттын спикери аялдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана алардын дараметин ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү мамлекеттин жана коомдун алдында турган башкы милдет экенин баса белгиледи. Мемлекет башчысынын жарлыгы менен 2030 жылга дейинги Мамлекет башчысынын жарлыгы менен 2030 жылга чейин үй-бүлөлүк жана гендердик саясаттын концепциясы актуалдаштырылды. Өткөн жылы президентибиздин тапшырмасы менен үй-бүлөдөгү зомбулукка карата жоопкерчиликти күчөткөн тиешелүү мыйзамдарга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилген. Бул парламент депутаттары өкмөттүн жана жарандык сектордун масштабтуу жана ырааттуу ишинин натыйжасы экени талашсыз. сектордун ауқымды әрі үйлесімді жұмысының нәтижесі екені анық.